Кыргызстандагы балдардын туура жетилишин көздөгөн Викар долбоору башталды. Биз чыга тургондо биз кам көрөбүз демилгеси Билим берүү жана Илим министрлиги менен Агахан фондунун кызматташуусунун негизинде жүзөгө ашырылууда. Долбоор атайын мекемелерди ачып, балдарга тарбия берүү менен бирге ишкер аялдарга экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүнү максат кылат. 3 жылдык долбоорго $3 миллион жумшалат. Иш чаранын ачылышында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министри Догдургүл Кендирбаева аталган долбоор өлкөдөгү мектепке чейинки билим берүүнү өнүктүрүүдө долбоордун мааниси өтө зор экендигин белгиледи. Азыр өтө жаңы форматтагы балабакчаларды түзүүгө бир модельди икаларды да үйрөтүшүбүз керек. Анткени бүгүндө чоң имаратты каражат кымбат, кармоодо өтө кыйын. Ошондуктан ушул багытында эске алып, алардын институционалдык кудуретине долбоордо болсо абдан жакшы болот. Долбоор балдардын эрте өнүгүүсүнө көмөктөшүүгө жана ушул тармакта кызматтарды жакшыртууга арналат. Өлкөбүздөгү ишкер айымдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө салым кошот. Эрте курактагы балдардын өнүгүү программасынын жетекчиси Жепара Ташмаматованын айтымында аталган долбоор келерки 3 жылда ишке ашырылат. Биз бул долбоордун алкагында бала бакча жок айылдарда бала бакча курганы же бала бакча бар, бирок бардык балдар камтылбаган болсо, ал бала бакчаны реконструкциялап, чоңойтуп, дагы көбүрөөк балдарды тартканга мүмкүнчүлүк беребиз. Анан үчүнчү компонентибиз бар, биздин өнүктүштөр Accelerate Prosperity аткарат. Бул өнүктүштөр биздин азыркы иштеп жаткан жеке менчик бала бакчалардын дагы бизнесин мындан ары өркүндөтүүгө өздөрүнүн акселерациялык программасы бар. Ошонусу менен алар иштеп жаткан жеке бала бакчаларды колдойт. Тоолуу аймактарды өнүктүрүү жана колдоо борборунун директору Максатбек Патаев бүгүнкү күндө 10дон ашык бала бакча ишке киргенин айтат. Көбүнчө райондун борборлорунда, шаарларда, чакан шаарларда бүгүнкү күндө атайын ошол бала бакча ачууга ниеттенген айымдар аябай көп. Алардын негизги көйгөйлөрү бул ошол каттоодон өтүү, бизнес моделин жасоодо же болбосо ошол окуу программасы жоктуктан бир топ тоскоолдуктар учураган. Биз ошол бактылуу бала деп долбоордун биринчи этабында аталыш коюп, ошол 3 багытты чечкенге атайын бизнес тренерлер менен биргеликте лицензия алуу боюнча атайын консультанттарды алып жардамдашып, андан сырткары окуу программасын жасоо үчүн Билим берүү министрлиги менен биргеликте окуу программасын жасап, биз бүгүнкү күндө 10дон ашык бала бакчаны кое бердик. Биз тараптан негизи буга чейин болгон ошол окуу программаларыны, мебелдерини, эмеректерин алып бергенбиз. Бул ошол долбоор ийгиликтүү болгондон кийин биз кийинки этабын мындан да көп масштабтуу деңгээлде, Кыргызстан деңгээлине алып чыгуу үчүн долбоорду биргеликте USAID менен кызматташтыкта бүгүн баштап атабыз. Агахан фондунун Америкадагы регионалдык жетекчиси Стив Мейсон Викар долбоору Кыргыз өкмөтүнүн келечектеги билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясына кандай салым кошо тургандыгы тууралуу ой пикири менен бөлүштү. And in particular, women entrepreneurs. And we're going to support women entrepreneurs to start, run, and grow early childhood development centers that are affordable but also have very high quality. Биз азыркы ушу долбоор менен алдыга койгон пландарыбыз ушундай. Биз деген жеке сектор менен чогуу иштешкени көздөп турабыз. Викер долбоор менен. Жеке сектор дегенибизде ошо үйдө отурган, мисалы, ишкер айымдар үчүн иш түзүү болуп берет. Негизги бул долбоордун максаттары негизгиси ошол. Үйдө отурган ишкер айымдарга иш түзүп берүү. Жана жеке тармакта аларда бул башка да айта кетчү болсом, бул тармакта инновациялык жолдор менен Кыргызстанда балдарды эрте куракта өнүктүрүү жаатында инновациялык жолдор менен бул ишти алдыга өнүктүрөбүз жана ишкер айымдар үчүн жумуштар түзүп беребиз. 2014-жылдагы мультииндикаторлук кластердик изилдөөнүн жыйынтыгында 3-5 жаштагы балдардын 23% гана бакчага бараары белгилүү болгон. Шаар жеринде бала бакчага баргандар 40,5%ды түзсө, айылдарда 16% гана бакчага бараары такталган.